Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүндагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадистерин катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 32 хадис. Ал төмөндөгүчө болмокчу. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abu Hurayra Allah'tan razı olsun aytat. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den мындай деп айтып жатканын укканмын. Мен нахайтукум анху фаштанибуху ва ма амартукум бихи фаатуху минху мастатa'тум. Мен силерди эмнеден тыйган болсом, андан тыйылгыла, андан алыс болгула. Жана мен силерди эмнеге буйруган болсом, ал нерсени силер колуңардан келишинче, өзүңөрдүн чамаңар жетишинче абалыңарга жараша аткаргыла дейт. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Чындыгында силерден мурунку коомдор өз пайгамбарларына ар кандай керексиз суроолорду берген себептүү жана пайгамбарларына каяша айтып, аларга каршы чыккан себептүү кыйроого учурап жок болушкан дейт. Бул хадисте имам Бухари жана имам Муслим чыгарган сахих хадистердин катарында. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадиске дагы толугураак келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кыска сөзүндө бизди пайгамбардын буйруктарына моюн сунууга чакырып атат. Пайгамбарыбыз эмнеге буйруган болсо, ошол нерсени аткарып, пайгамбарыбыз эмнеден тыйган болсо, ал нерседен тыйылууга пайгамбарыбыз буйруп атат. Жана пайгамбарыбыздын буйруктарына каршы чыгууга этият болуудан, андан сактанууга бизди чакырып атат. Эгерде пайгамбардын буйруктарына каршы чыга турган болсок, пайгамбарлардын алып келген динине биз ар кандай өзүбүздүн акылыбызды киргизип, өзүбүздүн ойлорубузду айтып, ага каршы чыгып, суроолорду көбөйтө турган болсок, анда биздин мурунку коомдорго жетип калган кыйроо, бале бизге дагы келип калышынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскерип жатат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын буйруктарына моюн сунуштук, бул пайгамбарга ыйман келтирүүнүн бир бөлүгү. Пайгамбар деп ошол нерсеге ыйман келтирип, чектелип калбастан, балки пайгамбардын буйруктарына моюн сунуштук, пайгамбарыбыздын айткандарын кабыл кылыштык, бул пайгамбарга ыйман келтирүүнүн бир бөлүгү. Пайгамбардын бар экенине, пайгамбар экенине ыйман келтирип туруп, бирок анын буйруктарына мен моюн сунбаймын дей турган болсо, бул инсандын ыйманы толук болбой калат, ыйманынан ажырап калат. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерде бизди пайгамбарга моюн сунууга чакырат. Анткени пайгамбарга моюн сунуу бул Аллах Таалага моюн сунуу болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва расула». Эй иман келтиргендер, силер Аллах Таалага жана анын жөнөткөн элчисине, пайгамбарына моюн сунгула дейт. Башка бир аяттарда Аллах Таала «Вати'уллаха ва расула ла'аллакум турхамун». Аллах Таалага жана пайгамбарга моюн сунгула, силер Аллах Тааланын ырайымына жетерсиңер дейт. Башка бир аяттарда Аллах Таала «Фама юти'ир расула факад атаа Аллах». Ким пайгамбарга моюн суна турган болсо, чындыгында ал Аллах Таалага моюн сунуптур дейт. Пайгамбар бул Аллах Тааланын буйруктарын жеткирүүчү гана бир адам. Аллах Таала менен анын пенделердин ортосундагы бир элчи. Алар эч кандай бир башка бир улухияда, башка бир өзгөчөлүктөрү жок. Болгону пайгамбар Аллах Таала эмнени буйруган болсо ошону жеткирет, Аллах Таала эмнени тыйган болсо, мына ошол нерсени кайтарат. Мындайча айтканда, булар Аллах Тааланын вахийсин гана жеткирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: «Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха». Пайгамбар сүйлөй турган болсо, бул өзүнүн нафсынан сүйлөбөйт.
бир гана Аллах Таала эмени жеткир деген болсо, мына ошол нерсени жеткирет. Аллах Тааланын вахийси гана, Аллах Тааланын кылган вахийси менен гана сүйлөшөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул пайгамбарга моюн сунуу, Аллах Таалага моюн сунуу экен. Пайгамбарга каршы чыгуу бул Аллах Таалага каршы чыккандыкка барабар. Жана ошондой эле бул пайгамбарга иман келтирүүнүн дагы башка бир нече шарттары бар. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген өзгөчөлүктөрдөн. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыларынан болгон бир акы бул пайгамбардын буйруктарына моюн сунуштук, пайгамбардын тыюу салган тыюуларынан тыйылуу болуп эсептелинет. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге буйруган болсо, ушул нерсени Аллах Таала эле буйруду деген сөз. Пайгамбар эмнеден кайтарган болсо, бул нерсени Аллах Таала кайтарды деген сөз. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай бир гайбий кабардан бизге кабар берген болсо, бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз нафсынан кабар берген эмес, Аллах Таала вахий кылган себептүү бизге ошол гайыптагы кабарларды бизге жеткирген болуп эсептелинет экен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген хадистери бул эки түрдүү болот. Биринчиси бизге кабар алып келет, Аллах Таала жөнүндө сүйлөп берет, жана акырет жөнүндө сүйлөп берет, жана келечекте боло турган бир кыяматтын белгилери тууралуу, жана кабырдагы азап, жана кабырдагы жыргалчылык, жана акыреттеги боло турган иштерди, жана бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйлөп берет. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан гайбий кабарларын биз эч шектенбестен, эч экиленбестен ушул нерсени тастыкташтык бизге милдет болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы пайгамбар бизге өкүмдөрдү алып келет. Бир нерсени адал кылат, же болбосо бир нерсени арам кылат. Бул нерсеге дагы биз моюн сунуштук, буйруктарына моюн сунуштук, тыюуларынан тыйылыштык бизге милдет болуп эсептелинет. Ал эми кимде-ким пайгамбар саллаллаху кабар берген гайып нерсеге ишенбей турган болсо, аны албай турган болсо, же пайгамбарыбыздын буйруктарына моюн сунбай турган болсо, бул Аллах Тааланын өкүмдөрүн, Аллах Тааланын кабар берген кабарларын эле четке каккан болуп эсептелинет. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадистин Куран менен болгон орду, бул хадис ошол Куранда келген кабарды бекемдеп келет. Биринчиси. Экинчиси, ошол Куранда келген кээ бирки кабарларды, буйруктарды, ахкамдарды бизге баяндап берет. Мисалы үчүн кандай дегенде, Аллах Таала Куран Каримде бизге намазды тургузгула, зекетти бергиле, ажылык кылгыла деп бизге айта турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол нерсени бизге түшүндүрүп берет. Намаз кандай окулушун, зекет кандай берилишин, ажылык кандай кылышын бизге ошол нерсени түшүндүрүп берет. Же болбосо Аллах Таала бизге кыямат күнүндө ушул кабар жөнүндө кабар бере турган болсо, мисалы үчүн Аллах Таала Куран Каримде лиллазина ахсанул хусна ва зияда дейт. Жакшылык кылгандар үчүн кыямат күнүндө хусна болот, жана зиядасы бар дейт. Алар үчүн жакшылык бар, жана аларга да бир кошумча нерсе берилет дейт. Ал эми бул хусна деген алымдарыбыз бейиш деп тафсирлеп бере турган болсо, ал эми зияда дегенди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Куранды бизге тафсирлеп, баяндап түшүндүрүп берет. Зияда деген бул Аллах Тааланын жүзүн көрүү деп пайгамбар саллаллаху бизге ошол Куран аяттарын бизге тафсирлеп түшүндүрүп берет. Жана дагы үчүнчү бул хадистин Куран менен болгон орду, бул ошол Курандагы жок кээ бирки жаңы өкүмдөрдү айтат бизге. Куранда келбеген жаңы бир өкүмдөрдү бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мына ушул айткан өкүмдөргө дагы биздин моюн сунуштугубуз милдет болот. Андан төртүнчүсү бул талаш маселе, бул Курандагы келген кээ бирки өкүмдөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси ал нерсени өчүрөт, нас кылат. Демек, бул экен хадистин Курандагы болгон бир орду экен. Биз ушул хадисте эмне келген болсо, ушул хадисти дагы алыштык бизге милдет, важип болуп эсептелинет. Ал эми бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине каршы чыгуудан этият болуш керек. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз өзүбүз хадисибизге кайта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мен силерге эмнени тыйган болсом, ал нерседен алыс болгула" дейт. Ага жакындабагыла деп атат. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тыюусу бул эки түрлүү болот. Биринчиси илзами түрдө адан алысташтык бизге парз болуп эсептелинет. Мисалы үчүн кандай? Чочконун этинин арамдыгы, арактын арамдыгы, же болбосо рибадан жештин арамдыгы, бирөөгө зулум кылыштын арамдыгы,
зекетке акчасы мал дүйнөсү жеткен болсо зекет бербей коюштуктун арамдыгы мунун баары буйрук. Мындан илзами түрдө алыс болуш керек. Ал эми экинчи түрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам истихбаб түрүндө кылсаң соо аласың, аткарбасаң ал нерсе күнөөкөр болбой турган кээ бирки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктары бар. Мисалы үчүн кандай? Сүннөт намаз окуп жүрүштүк, кошумча садакалар берип туруштук, бирөөлөргө жакшылык ыхсандарды кылып туруштук. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи истихбаб түрүндө айтылган буйруктары, тыюулар болуп эсептелинет. Жана ошону эле дагы пайгамбар саллаллаху эмеден буйруган болсо, ал нерсени ташташ керек. Эмеден тыйган болсо, ал нерсени ташташ керек. Бул жерге эч кандай бир инсандын кудурети жетиштиги, жетпештиги байланбайт. Анткени бирдекени ташташтык бул инсанга жеңил нерсе. Аракты ичпей коюштук, зынадан тыйылыштык бул таштай турган нерсе. Аны инсан аткарбай кое алат. Ал эми экинчиси пайгамбар саллаллаху бир нерсеге буйруган болсоң, силер чамаңар жетишинче, өзүңөрдүн алыңар жетишинче, кудуретиңер жетишинче аткаргыла деп атат. Анткени бир нерсени аткарууга инсан алсыз болуп калышы мүмкүн. Алсыз болуп калган учурда шариаттын өзүнүн көргөзгөн эрежелери бар. Ал нерсеге уруксат берилет. Мисалы үчүн туруп намаз окуй албай турган болсоң, отуруп окуганга уруксат берилет. Ал эми отуруп да окуй албай турган болсоң, анда жатып алып окууга уруксат берилет. Ушул сыяктуу эле дагы эгерде инсан ачкалыктан өлүп калып бир коркунуч боло турган болсо, ага ошол арам болгон бир чочконун этин же бир арам өлгөн малдын этин ошол өзүнүн жанын сактап калганчалык бир даражада жегенге уруксат берилет. Ал эми калган буйруктардын баарын инсандын колунан келишинче аткарыштык милдет болуп эсептелинет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге баяндап айтып атат: силерден мурунку коомдор өз пайгамбарларына көп суроо берген себептүү деп атат. Албетте суроо берүү бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда пайгамбар саллаллаху кайтарган эле. Анткени пайгамбар саллаллаху учурунда вахий түшүп турган учур болот. Пайгамбар саллаллаху эмнеге буйруган болсо, ошону алып, эмнеден тыйган болсо, андан тыйылыш керек болгон. Ал эми кээ бир өкүмдөр боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же Аллах таала ал тууралуу өкүм чыгарган эмес, же пайгамбар саллаллаху ал тууралуу сөз ачкан эмес. Ал эми кимде-ким келип туруп ошол жөнүндө сураштык, бул шариятыбызда пайгамбар саллаллаху доорунда кайтарылган эле. Анткени ошол нерсени сураганда, ал нерсе инсандарга важип болуп калып, инсандарга ошол нерсени аткарыштык оор болуп калып, бир коркунучу бар эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху көп суроо бергендиктен кайтарган эле. Бирок пайгамбар саллаллаху дооруна дагы эгерде зарыл суроолор боло турган болсо, муктаж боло турган суроолор боло турган болсо, анда суроого эле уруксат берилген. Ал эми пайгамбар саллаллаху көзү өткөндөн кийин бул суроонун эч кандай пайдасыз эле суроолорду бериштик, эч кандай бир муктаж болбогон эле суроолорду бериштик, кайтарылган. Же болбосо бир маселени оорлоштуруп, ошого терең кирип кете турган бир маселелер боло турган болсо, андан сураштык кайтарылган. Же болбосо бир боло эле маселелерди сурап келиштик, бул дагы кайтарылган. Же болбосо адамды маскоолдоо иретинде, шылдыңдоо иретинде суроо бериштик, булар дагы кайтарылган. Же болбосо Аллах тааланын өзүнүн гайыби илимине байланыштуу болгон суроолорду бериштик. Же болбосо бир өкүмдүн андан хикматы эмне, же болбосо андан максаты эмне деп сурай бериштик келип. Мисалы үчүн Аллах таала бул тагдырды сыр кылып койгон. Келип тагдыр жөнүндө сурай бериштик. Же болбосо кыямат күнүнүн качан болоору тууралуу сурай бериштик. Бунун баары Аллах таала сыр кылып койгон. Ушуларды келип сурай бериштик. Ушулар шариятыбызда кайтарылган. Бирок ал эми шариятта зарыл суроолор боло турган болсо, бул талап кылган суроолор. Мисалы үчүн кандай? Дараттын өкүмдөрүн сураштык, намаздын өкүмдөрүн сураштык, орозонун өкүмдөрүн сураштык, жана дагы башка инсан муктаж болуп калган бир өкүмдөрүн сураштык. Булар бир инсанга фарзул айын болуп эсептелинет. Анткени Аллах таала Кур'ан Каримде "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун". Эгерде силер бир маселени билбей кала турган болсоңор, анда силер илимдүүлөрдөн келип сурагыла деп Аллах таала буйрук берген. Андан кийинкиси вахтилафул анбияихим дейт. Пайгамбарларына каршы чыккан себептүү дейт. Пайгамбарларына каяш айткан себептүү алар кыйроого учураган дейт. Албетте пайгамбардын буйругуна каршы чыгуудан этият болуш керек. Жана ошондой эле пайгамбардын буйругун четке кагуудан, же болбосо пайгамбардын сөзүнө башка бирөөнүн сөзүн теңдештиктен, башка бирөөнүн сөзүн пайгамбардын сөзүнөн жогору кармаштыктан, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн бизге милдет эмес, важип эмес, ким кааласа аткарсын, ким кааласа аткарбасын деп ушундай сөздөрдү айтуудан этият болуш керек. Кандай гана аалым болбосун, же кандай гана бир кыйын адам болбосун, анын сөзү пайгамбардын сөзүнөн кийин турат.
Анын сөзү пайгамбардын сөзүнө салыштырылат. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүнөн туура келе турган болсо, анда алынат. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүнөн каршы келе турган болсо, анда анын сөзү алынбайт. Ал алымдарыбыз айткандай, дуалга ыргытыла деген, ошол дуалга не ыргытылат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына каршы чыгыштык бул инсанды чоң күнөөгө батырат. Балким имандан да ажыратып койгонго чейин алып барат. Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндайт: "Фаляхзари аллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим." Пайгамбардын буйругуна каршы чыккандан этият болгула дейт. Ким каршы чыга турган болсо, ага бир фитна жетип калышынан корксун дейт. Фитна дегенден максат алымдарыбыз бул мунафыктык, же болбосо бидаятка түшүп калыштык, же болбосо бир куфрга түшүп калыштыктан дейт. Же болбосо бир катуу азап жетип калыштыктан этият болушсун дейт. Катуу бир азап дегенден максат бул дүйнөдө же акыретте ошол адам пайгамбарыбыздын буйругуна каршы чыккан себептүү, пайгамбарыбыздын сөзүн албаган себептүү эртең кыямат күнүндө катуу бир азап келип калыштыгынан, же бул дүйнөдө деле бир катуу бир азап жетип калыштыгынан этият болсун дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерден мурунку пайгамбарлардын коому көпчүлүгү пайгамбардан каршы чыккан себептен алар кыйроого учурап жок болгон эле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баяндап берип атат. Чындыгында карап көрө турган болсок, урматтуу мусулман тууганым, Кур'ан Каримде көптөгөн жерлерде мурунку пайгамбарлардын коомдорунун жок болуштугунун себеби бул пайгамбарлардын укпагандыгы, пайгамбарларына каршы чыккандыгы, пайгамбарларын жалганга чыгаргандыгы болуп эсептелинет. Мисалы үчүн Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инна хатиатихим угриqu fa udkhilu narun falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Нух коомун баяндап, алар өздөрүнүн кылган ката кемчилиги себептүү дейт. Нух алейхиссалам укпагандыгы себептүү алар бул дүйнөдө сууга чөктүрүлүп өлүштү дейт. Ал эми кыямат күнүндө алар отко, тозокко киришти дейт. Алар тозокко киргенде Аллах Тааладан башка эч кандай өздөрүнө жардамчы таба албай, Аллах Тааланын азабына душар болду дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алынуучу кыска пайдалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна моюн сунуштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө эч кимди тең көрбөштүк. Жана ошондой эле дагы пайгамбар жемеден тыйган болсо, андан тыйынычтык алыс болуштук. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын сөзүнө каршы чыгыштык. Же болбосо пайгамбарыбыздын сөзүнөн кийин дагы ар кандай суроолорду берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам неге бул нерсеге буйруду, неге бул нерсени арам кылып берди деп сурай бериштиктен этият болуштук. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруган нерсенин баары бизге пайдалуу эсептелинет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган нерсенин баары бул биз үчүн зыяндуу нерселерден гана не тыят. Албетте ал нерсени биз хикматын билсек дагы, билбесек дагы, сөзсүз түрдө бул нерседе бизге зыян бар, тыйган нерсесинде, ал эми буйруган нерсесинде сөзсүз түрдө бизге пайда бар. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.